Баткен дегенде чек ара жаңжалы эске келет. Бул да буга чейин 2021-2022 жылдагы кандуу өлүм менен коштолгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш эле. Жаңжалдан соң эки тарап тең чек араны тактап чекит коюуну максаттады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган бийлик өкүлдөрү тажикстандык делегация менен биргеликте чек араны тактап, жыйынтыгын жогорку кеңеште мындай бөлүштү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегациялары 45 протоколго, топографиялык жумушчу топтору 86 жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топтору 25 протоколго кол коюшкан. Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,84 километрди түзөт. Анын ичинен 519,9 км чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып, өкмөттүк делегациялар тарабынан бекитилген. Ал эми калган 486,194 км тилкеси акыркы 3 жылдын ичинде такталды. Кандуу жаңжалдан тажаган баткендиктер чек аранын сызыгы такталганын туура деп сыпатташууда, башкысы тынчтык болсо дешет. Биздин достук айылынын кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин деңгээлинде чечилип атат. Мен өзүм ойлоймун, бул мамлекеттин деңгээлинде чечилип атат, элдин кызыкчылыгы, элдин тынчтыгы үчүн болду деп ойлоймун да. Себеби биз кайра-кайра башыбыздан оор күндөрдү өткөздүк. Биз дагы тажадык мындай күндөрдөн. Рисковать этип жашаштын кереги жок да, мындайча айтканда. Эми мен өзүм ойлоймун, туура эле чечим болду. Себеби бул кыргыз элимдин, кыргыз мамлекетимдин кызыкчылыгы болду да. Ошондуктан туура эле элим мана дагы жакшы, кечээ мен өзүм келип түшүндүрүү жолдорун жүргүздүм. Албетте ар бири киндик каны тамган жерге ичи тызылдайт. Эми тызылдасаган бизге тынчтык керек.